Ассаламу алейкум, жалпы жамаат такси тешип жаткан мекендештер. Бүгүн 16-сентябрь байкот деп белгиленген күн, бирок белгиленген күн эртеси күнү турсаң жамгыр жаап атат деп кой. Караны бабай, жамгыр жаап атат, анан кийин эмне кыларыңды билбей. Бул жакты карасаң, бул тим эле күйүп жатат, тим эле күйүп жатат. Ну чо? Индрайверди көрөлү эми, 531 метрде дейби. Так, кайка барат экенбиз? 34 мүнөт дейт, 380 метр. Омой. Бакыр токтоп, кайра бака келеби экен. 460 сом. Деп деличи. Ваша заявка отклонена дейт. Так, 706 метр, 270 сом. Томнал вроде как заказ жакшы экен, 330 сом берип көрөлү. Бирок индрайвер маршруту кантип эсептейт экен, негизи? Жаңы жабык жолдорду жабып көрсөтөбү экен же все-таки, жабык жолдор менен көрсөтүп коебу экен? Ваша заявка отклонена дейт. Сенбесем рынок Жунхайга дейт. Жо, буга мен 510 сом менен барам. Ваша заявка отклонена дейт. Заказдар бирок берет жакшы эле. 3 километрлей жаксан дейт го, жок эй. Пропустить. Мындай кылып туруп карайлычы. Колуң мындай болуп, бияка басылып кетейин деп атабы. Так, что там, на линию көрөлүчү неме дейт экен? На линию. Нави на линию. Эконом дейт. 3 мүнөт. Эконом болуп атат да бирок бул, 280 сом. Эконом. Пропустить туралычы, көрөлүчү эмне болот экен дальше. Бул жерде эме, ёлки-палки, биякта жок да тариф комфорт деген, өзүнүн ошонун тарифтерин выбор кылып койгон. Так, ладно, пока будем разбираться, хорошо. Погода да уже бир аз слабыйлашып калды, как и Яндекстин коэффициенти. Бирок жанагы бойдон мен заказ ала элекмин да. Навиден деле, эмеден деле. Неле? Индрайверден. Пока заказ ала элекмин. Уже получается канча? Грубо говоря, 1 саат болуп калды да. 1 сааттан бери заказ ала элекмин. Бияктан линия чыга элекмин. Бияктан просто жаңы карап турам, жана жашыл болуп турат эле. Азыр амай жана мындай кыпкызыл болуп турат болчу, анан кийин акырын слабылашып кетти. Бул жер мына заказды мисалы үчүн 15 мүнөт бул жака барып, 16 мүнөт бияка барып 180 сомго деген жерин эми алгым келбейт да по-любому. Мага окшоп деле мени толтура да. И плюс мага окшоп аренда бергендер толтура, машина аренда алгандар, машинага арендадан айдагандар, наркы берки жашоосуна кредитке керек берген акчалары дагы иштеш керек. Но пока что заказ жок да. Эмедечи, биякта бар, бирок могу мисалы үчүн 3-4 километрлей да. Бул жака мен 23 мүнөттө барып, анан бияка 27 мүнөттө барам ошондо. Мындай желание жок да, мисалы үчүн. Мен не только менде, вообще негизи айтам да. Анан Нави болсо мынакей. Навиде жок тоже, пока заказ бербейт. Уйти с линии кылайын, на линию кылайын, мынакей. Выйти на линию. Бул 2,5 километрде 8 минут дейт, мисалы үчүн. Так, ну вроде как нормальный заказ. Давай кеттик 270 сомго продолжить.
албай койду заказды. Нави заказ бербейт атат эмнегедир. Жана эконом чыккан эми 120 сом, 180 сом посадка депчи, бирок ошону алган эмесмин да эми. Чыгып калабы депчи, ойлогом да эми биякта жакшы эле болуп атат заказ деп. А на самом деле пока тишина. Ну ничего. Колуң моундай болуп туруп эле бияка басылып кетейин деп атат деп кой. Потому что могу, именно могу. Азыр көпчүлүктүн конкретный доходу да. Ушу менен жан табып, ушу менен нан табып иштеп жүрүшөт. Анан көпчүлүк азыр бияктан эме кылып атат да, мисалы үчүн. Заказды алып туруп барсаң, отмена кылып, бир аз эмелерди кылып, биякадан киргизип атпайбы группагачы, Байкоттун группасына. Ошондой болуп атат, короче. Мен 1 саат болду, ровно 1 сааттан бери заказ албай атам да. 8 мүнөттө жетесиң бияка дейт. 220 мүнөттө тека барасың дейт. 7 апрель дейт да. Жаңы жол дейт. 10 мүнөттө барып 460 сом алып көрөйүнчү, шуну, предложение көрөйүнчү. Эмне дейт экен? Тишина. Нави эмне болуп атат, Нави? Нави тоже заказ жок. Ада да көтөбүз, көрөлүчү дагы. Жана могу жакта турдум элем. Азыр могу глобус деген ошака парковкасына кирип, ал жакта кичине пиплетип калды да. Сигнал берипчи кетип деп. Анан могу парковкага кирип отуруп турам да, дагы делечи заказ жок да. И Навиден деле, и могу эмеден деле. Неле? Индрайверден делечи. Ошого мен, конечно, колдойм көпчүлүктүчү. Көпчүлүк эми группада, короче, ушундай кылайлы, чыкпайлы деп айткандан мен деле чыкпай отурам негизичи линияга. Бирок мен деле арендан төлөшүм керек, мен деле жан багышым керек дегендейчи. Квартира наркы берки, аренда наркы берки, кредитим. Менде проблема көбүндө эле бар. Ошого конкретно азыр бүгүн мен бияктан Яндекстен эме кылам, домой коям, короче. Сокулукка эле коеюнчу. Наке. Поехать заказом по пути. Поехали. Жаман көрбөгүлө. Мен эми по факту эле киргизип тарттым, бирок жаман көрбөгүлө, ким жаман комментарий жазбагыла. Так, Korean Niles дейт. Бир 5 коэффициент берет. Алып кеттим мен, короче, ушу мен. Так что капа болбоңуздар. Может быть, азыр мияка жеткенден кийин балким жанагындай эме бойкот деп жазыш мүмкүн. Мен ошону эле тартам жазган болсочу. Бирок мен ошондой эле үйгө кетем. Короче, микроштарга келип калып ушу эмеден пассажирден суратпаймынбы? Чо там заказ кылганда кичине бирдеке өзгөчө болбоду десем, жок. В принципе, ошол эле ойдон эч кандай өзгөчө болгон жок дейт. Ошол, мен бияка келдим 263 сомго 22 мүнөттө. Азыр ошо бияктан эме алат да, комиссия. Комиссияны алат эменикин. Неле? По деламдыкын алат. Анан 263 сом получается, чак багын келгенде канча болуп калат? 170 сом болуп калат. Ошондой, короче. Ну анан эми үйгө жетип алсам болду, короче, мен азыр. Көпчүлүккө кошулуп эле иштеп эле коюп. Нави мен эме неле? Индрайверден сауырчы да да, эркекче айткандачы. Так что жаман комментарий жазып, жаман эме кылбай. Жок, жазсаңар эле болот. Но мен
атайын иштебей Яндекске мен албайм, Нави менен интроверим иштейм деген неме менен келген болчумун да. Но, к сожалению, бир саатта көп заказ берген жок. Анча-мынча заказ алып туруп, ошол заказдарды кылбай эле коеюн деген заказдар берип атат да, ошого кеттим, короче. Мынаке ошентип атып, мен, короче, келдим үйгө. Болду, чыкпайм. Индрайверге дагы иштебейм, Навиге дагы иштебейм, Яндекске тем более. Бүгүн чыкпайм. Бүгүн ошо көпчүлүк колдогон нерсе калдырып туруп келдим, короче. Так что жаман көрүп, жаман жазбагыла. Но бүгүн колдодум дегендейчи. Конечно, өз негизи бул жашоодо ар ким өзүнүн тандоосу бар. И ошол принципке мен деле өзү негизи эме болом. Колдойм. Ошол принциптечи, ар ким өзүнүн эмеси бар деген. Но кечээ ошо группада ушундай сөз болгону үчүн, ошо группанын эмеси инициативасы менен бир аз ошонун тоже кандай бир колдоо көрсөтүп, ошонун пикирлерин мындай айтканда кармаштым. Ар ким өзүнүн выбору бар негизичи. Ошого ар ким өзү тандап, бүгүн чыккандар чыкты, Яндекске чыкпагандар чыккан жок. Чыккандардын анча-мынчаларын чото сүрөткө тартып, группаларга таштап, бир аз эме болуп кетти го. Ошого ладно деп туруп, мен деле типа көпчүлүк колдоп эле эме кылган жокмун. А так негизи өзүңөр билесиңер, ар бир адам өзү билет. Ар бир адамдын өзүнүн желкесинде кредиттери бар, расходтору бар, жашоосу бар, семьясы бар, кредити бар, аренда, квартирасы, то есть проблема көп да, мисалы үчүн. Мен деле ошол проблемасы көптөрдүн арасында эле жүргөн адаммын да. Просто бүгүн ошондой кылайлык дегенден мен деле ошону колдоп чыгып, мына азыр саат 11 болду, үйгө кайтып уже келе бердим да. Кырпала коеюн, жагында деле биягында деле депчи. Индрайверге деле, Навиге деле, Яндекске деле. Бирок Навини колдоо дегенди эме дальше тапет этем ал нерсе үчүн. Себептен все-таки как никак ата мекендик өндүрүш болуп атат, ошол үчүн өзүбүздүн немени колдогон жакшы. Нет эме заказ кылып, балким потихонечку көнүп кетиптирбиз негизичи Навиге. А бирок күнүмдүк расходторду жабыш үчүн пока что, конечно, стабильный доход бул Яндекс болуп аткандан кийин аны уже ар ким өзүнүн каалоосу, өзүнүн тандоосу болот да. Анан кийин группада дагы анча-мынча сөздөр болуп атпайбы, типа таксиге иштебей эле, сантехника бияка тияка иштебейсиңерби депчи, типа. Ал сөз дагы бир аз эме болуп калды магачы. Мындай жагымсыз болуп калды да, себеп дегенде эми кээ бир адам таксини өзү негизи кызмат катары көрбөйт окшойт го дейм. Бирок определенно ушул такси көбүнчө адамдын күнүмдүк расходторун жабат жана проблемаларын чечкен аракет дагы жардам дагы көрсөтөт да. Ошого туугандар, баарыңарга чоң рахмат. Мен көпчүлүктү колдоп, бүгүн 16 сентябрь деген үчүн ошого агитациядан кылган жокмун негизи, просто колдоп чыгып, анан кийин ошого Навиге иштеп көрөйүн дедим, драйвте иштеп көрөйүн дедим. Бирок заказды берген заказдар бир аз жакпаган үчүн койчу, короче, нервти кетирбейли бүгүн. Эмеси, арендасы, эмеси болгосу деле минус кетсем деле бүгүн ушундай алып турайын деп туруп ошол чечимге келдим. Ийгилик барыңыздарга.